Мен колум узаргандан мен жыргап эле калдым, честно говоря. Кыргыздын нянялары, алардын иштери бүтпөйт. They are so hospitable. Бул жакта адамдар абдан меймандос келет экен. Мага жергиликтүү эл абдан жакты. Then I come here. I've been from Saudi. Мен Сауд Арабияда болдум. Анан Гонконгдо иштедим. Анан бул жака келдим. Бул менин Кыргызстанга биринчи жолу келишим. Келгениме 3 ай болуп калды. 3 months. They are so hospitable. Бул жакта адамдар абдан меймандос келет экен. Мага жергиликтүү эл абдан жакты. Бул жакта мени үй бүлө мүчөсүндөй эле кабыл алышты. Кыргыздын нянялары, алардын иштери бүтпөйт, катыштары бүтпөйт, тойлору бүтпөйт, айылга кетем дейт, анан байкем үйлөнүп атат дейт, анан ата-энемди сагындым дейт, анан эми бүтпөйт. Постоянно ушул маселе чыга берет да. Анан ошо менен байланыштуу филиппинский няня алалы деп чечтик. Это старший. Джонни. Мен колум узаргандан мен жыргап эле калдым, честно говоря. Үйдү жыйнайт, кер үтүктөйт, жууйт. Мага керек маалда мен жок болуп калсам тамагымды деле жасап берет. Баланы сууга түшүр десең түшүрөт. Эми мындай, кандай деп айтсам мындай, ар бир ишти айтпайсың да, муну жаса, моякты сүртүп кой, тинтип кой, мынтип кой деп айтпайсың. Бул адам деген өзү билет жумушун, жакшы аткаранга аракетин жасайт да. Азыркы учурда филиппинский нянялар деген Кыргызстанда аябай көбөйүп, өзүнүн диаспоралары да бар болуп калыптыр. Мен билгеним боюнча Дордой тарабында аларында мындай айтканда швеялар дагы иштейт экен. Биздин нянялардын ошол жерде достору да бар экен. Өздөрүнүн филиппинский бир майрамдары болгондо жолугуп, өзүнүн кандайдыр бир тамактарын жасап, иногда бывает даже бизге алып келип калышат, угощать этип. About my family, Менин 3 балам бар. Улуусу колледжде бүтүп жатат. Экинчиси жогорку класста мектепте окуйт. Анан кичүүсү бар. Апам балдарымды карайт. Болбосо оорулуу, кан басымы жогору. Ошентсе да биз бактылуубуз. Үй бүлөмдү, балдарымды сагындым. I miss my family, I miss my children. But